Жалалабад шаарындагы Акбата областтык ардагерлер кеңешинин имаратында байыркы интеллектуалдуу оюндардын башаты болгон шахмат оюну боюнча Жалалабад областында алгачкылардан болуп областтык шахмат федерациясын түптөп, анда көп жылдар бою вице-президенттик жагын аркалаган Зулпукар Кадыркуловдун байгесине арналган Жалалабад шаардык турнир жыйынтыкталды. Акыл оюндарынын ынтызарларына 2 күндүк мелдешти уюштуруп жана демөөрчүлүк жагын колго алгандар Венера Кадыркулова жана Сазайбек Кадыркуловдор болушту. 10 жыл, 15 жыл вице-президент болдум. Спонсорларды өзүм таап, жаман көрүнөмбү, жакшы көрүнөмбү, өзүм деле ошондон эме таппадым, пайда кызык таппадым. Мени элдер билет, мен баардыгы тапкан спонсорлар пулдарын балдарга чачат элем. И балдарга турнир өткөрүп берет элем, атам Кыргызстандын эгемендик жылынабы, 9-майгабы, дагы башка турнирлерге. Жок дегенде бир 20-30 турнирди өткөрдүм менчи. Шахмат оюнунун ардагери Зулпукар Кадыркуловдун байгесине арналган биринчи турнирге Жалалабад шаарынан жана Сузак районунан тандалган 40 оюнчу келишти. Арасында шахмат оюну боюнча спорт чеберлигине талапкерлер да болду. Шахмат Жалалабадда кандайдыр бир дың кичине ачкан болуп атат. Мына ошол мурунку федерацияда иштеп жүргөн шахмат федерацияны өзү уюштурган адам аз болсо да, бул жерде сөзсүз эле чоң суммада акча эмес, ошол оюнду уюштуруу өзүнчө жеңиш. Шахмат акыйкатта Жалалабадда 0,5 десе болот да, эми 0 десек болбойт, 0,5. Ошол жакшы жолго коюлуп калса, мектептердин баарында шахмат өтүлүп калса, шахмат маселеси кеңири чагылып калса, оюндар болуп турса, анан келечекте эми жылыш болсо керек. Дээрлик 2 күнгө созулган мелдештин жыйынтыгында биринчи орунду 4 упайга ээ болгон Нурахмат Кочкоров жеңип алды. Экинчи орунга 4 упай топтогон Темиралы Сарыков жетишти. Байгелүү 3-чү орунду 3,5 упайы менен спорт чеберлигине талапкер Манас Насыров ээледи. Баса турнир жогорку деңгээлде өткөндүгүндө сөз жок. Бирок шахматчылар оюн өткөзүшкөн имараттын кычыраган кыштын күнү жылытылбаганы оюнчулардын жүздөрүнөн жана алардын кийген кийимдеринен даана байкалып турду. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалалабад шаары.